Мен парламенттен бир нече жолу көтөргөн бир нече маселелер бар эле, бирок ошонун арасында деген сизге бериле турган акыркы окуяларды эске алганы менен ошол УКМК кызматкерлерине жабыркаган жарандардын кайрылуулары абдан көп болуп атат. Мен кечээ массалык маалымат каражаттардан да сиз тууралуу окудум, сизден берилген маалымат тууралуу. Ошол боюнча дагы бир тактай турган бир нерсе бар да. Убагында Камчыбек Көлбаевден жабыркагандар бизге кайрылгыла деп УКМКнын жетекчилиги жарыялаптыр да. Анан мага жакында бир жараныбыз кайрылып атат. Көлдө бир пансионатым бар эле. Ошону убагында уюшкан кылмыш топтору тартып алышкан дейт. Анан мен сүйүнүп алып туруп ошол ураандан кийин барсам, тескерисинче экинчи ирет менден УКМК кызматкерлери тартып алып, азыр ал мамлекетке өттүбү десем жок дейт. Ошол тегерегинде иштеп жүргөн жарандардын бирөөнүн колунда дейт. Бул арыз боюнча мен сизге тагыраак маалымат каттарды берем. Ошону карап көрүңүздөр. Ушундай учурлар текшерилип жатабы? Бул 22 же 23 жыл болгон окуялар да. Сизде маалымат барбы? Эльвира Жыргалбековна, мындай арыздар азыр бизге өтө көп түшүп атат. Кечээ мен комитетте берген маалыматында да белгилеп кеттим. Бул мындай мүнөздөгү арыздар азыр биздин өндүрүштө 386 арыз каралып, ар кандай процессуалдык чечимдер кабыл алынып атат. Мен бул учурдан пайдаланып айтып коеюн деп атам. Жалпы эле коомчулук үчүн, жалпы элибиз үчүн кандай гана мыйзам бузуу болбосун, эч кимден коркпой, тартынбай, прокуратура органда болобу, күч органдарына кайрылыңыздар. Сөзсүз түрдө мыйзам чегинде чечимин адилеттүү, калыс чечимин чыгарып беребиз. Максат Кубатович, эч кандай сомнение болбош керек. Ошон үчүн жанагы сиз айтып аткан пансионат боюнча так маалыматым азыр жок. Сиз мага ал кишилердин данныйларын берип койсоңуз, мен териштирип чыгып сизге толук маалыматты берем. Бул абдан өкүнүчтүү да. Ошентип күрөшөбүз деп коюп, эл ишенип алып барса, кайра аныкын тартып алган, экинчи ирет тартып алган туура эмес болуп калды деп. Ал киши да арыз жазгыла десем, аябай мындай өзү интеллигенттүү киши экен. Эльвира Жыргалбековна, мен билбей калдым кимдерге ишенем деп жазбай койду да. Анан бирок кайра байланышып, ал киши менен пансионаттын атын баарын тактап туруп, анан мен ушу жетекчилигинде өзүм менен отчетко келгенде ушу мен байланышам деп эле ачык айттым да. Анда макул, анда жазам деген сөзгө келдик да. Бул биринчиси. Экинчиси, следственный комитетти түзөбүз деп атышат азыр биздин мамлекетте. Ошондо бүгүнкү күндө следственный функциялар деген МВД, ГКМБ, прокуратурада. Ушул боюнча сиздин көз карашыңыз кандай? Эмки жылы түзөбүз деп атышат да. Массалык маалымат каражаттарында болгон сөздөрдү айтып атам мен. Эми бул маселе боюнча азыркы күндө сиз өзүңүз белгилеп кеткендей, ички иштер органдарында, коопсуздук органдарында, бажы кызматында жана жаза аткаруу мамлекеттик кызматында и прокуратуранын системасында, аскер прокуратурасында болуп атат. Бул боюнча көз караш азыр коомдо ар кандай талкуулар жүрүп жатат. Ал мен бүгүнкү күндө кандайдыр бир конкретный проекти, ал мыйзам негизинде жүрүш керек да, ошо проект закона я еще не видел. Поэтому мое мнение, если по резонансным, особо тяжким экономическим должностным преступлениям такой категории преступления поручить Следственному комитету было бы правильно. Түшүнүктүү. Анан биякта сиз МВД, ГКМБнын жетекчилери отурасыздар. Менден бир сураныч. Охотник деген дүкөнүнүн ызы чуусун баарыңар билесиңер да. Мына канча жыл өттү. Ал киши 71-ге чыгып калыптыр. Акыркы 3 жылдан бери интернеттен түшпөгөн ызы чуу болуп атышат да. Бирок бүгүнкү күнгө чейин коркутуп үркүтүп, мен атам жанын койбой атышат деп мага кызы кайрылып атат чыркырап. Сураныч, ушуну бир иликтеп тактап коюңуздарчы, точку надо поставить. Сырттан инвесторду жалдырап, тиги президентибиз чуркап жүрөт, келгиле деп. Ичинен өзүбүздүн инвесторобузду өзүбүздүн мамлекеттик системада талкалап жатабыз да.
ушул боюнча маалыматты тагыраак алып, ушуну деген аягына чейин жеткирип, и просто оставьте уже эту семью в покое, да? Мне кажется, уже все мындай гранидардын баарына биз чыгып кеттик. Андан тышкары дагы бир тактай турган, эми тактай турган эмес, ачык айтыла турган сөз бар да. Мамлекетке өткөн, УКМК тарабынан алынган, бюджетке өткөн мүлк кайрылбайт деп ачык эле айтып койбойсуңарбы? Ортодо миңдеген кагаздарды жаздырып атасыңар азыр. Администрация кетип атат, мен да эме келгендер. Ушуну ачык айтып койгулачы, суранычы. Рахмат. Рахмат, Эльвира Жыргалбековна. Жана охотник боюнча, бул боюнча мыйзам бузуулар аныкталган, иш козголгон, ошол иштин алкагында тергөө аракеттери жүрүп жатат. Анан кылмыш иштин тергөөсү менен сизге бир маалымат беребиз. Андан кийинки маселе боюнча мамлекетке өткөн мүлктөр боюнча, булар боюнча сөзсүз түрдө соттук териштирүү, тергөөнүн учурунда тергөөдөгү териштирүү жүрдү. Ошонун негизинде мыйзам бузуулар аныкталган үчүн мамлекеттик мүлк фондуна өткөрүлүп берилген. Анан кандайдыр бир тараптар болсо, аны сөзсүз түрдө арызданууга, даттанууга укугу бар. Но прокуратура органдары тарабынан мен ачык эле айтып коеюн, биз мамлекеттин кызыкчылыгын колдойбуз. И мамлекеттин таламын талашабыз бул маселелерди.